Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар. Назарыңыздарда УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору. Түшкү конок теледолбоору ар дайым кыргыз элине жакшылыкты жар салат. Бүгүн да бизде мейманда төрдүн көркү, үйдүн куту, сахнанын ажарын ачкан биздин таланттар теледолбоорунун катышуучусу Туганбай ата кыздары апалар тобунан түзүлгөн топтун мүчөсү Дүрөякан Касмалиева. Дүрөякан Касмалиева эже менен биз улуттук каада салт, үрп-адат жана өзүнүн таланты жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Анда эмесе кеп кезегин мейманга берелик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшысыңарбы? Жакшы келип алдыңызбы? Эшиктеги аппак кардай. Кар жаап, жаңы жылдын белгисин кылып, жакшы болуп жатат. Урматтуу кыргыз элим, баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Жаңы жылыбыз жакшылыкты, ийгиликти алып келген, ырыскы кутту түшүргөн жакшы жылдардан болсун. Бардыгыбызга жаркын маанай, жакшылык менен жашоодо жакшы тилек менен тосуп алалы жаңы жылыбызды. Абдан жакшы. Ыр дүйнөсүндө деп калдык. Ыр дүйнөсүнө аралашканыңызга канча убакыт болду? Ыр дүйнөсүнө аралашканыбызга 19-жыл эле уюшулдук. Анда ушу баарыбыз эле пенсияда чыгып отуруп калган, ишибизди тапшырып бош болуп калган кезибиз болчу. Анан Туганбай ата кыздар деп атайын өзүбүз чогулуп, Туганбай Адиев деген биздин айылыбыздагы биздеги атактуу киши. Анан анын атын өчүрбөйлү деп атайын ошол жердегилер чогулуп Туганбай ата кыздары деп атыбызды койдук. Ошондон бери чогуу баарыбыз ырдап жакшы жүрүп келатабыз. Албетте, абдан жакшы. Ыр жан дүйнөнүн азыгы дейт. Бирок акыркы учурлары улуттук каада салт, үрп-адат унутта калып бара жаткандай. Ошол Туганбай атанын кыздары, дегиле айымдар, аял заты канткенде биз унутта калып бара жаткан улуттук каада салт, үрп-адатыбызды жайылталабыз. Сиз өзүңүздүн жеке пикириңизде эмне дейт элеңиз? Туура, ал салт санааны мурдагы эски нарк нускаларыбызды билбей бараткан жаштарыбыз бар. Биз атайын уюшкан апалар ошолорго көрсөтөлү деп наркыбызды, салтыбызды, өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен, апалык касиетибиз менен ошо жаштарыбызды үйрөтөлү деп даярданганбыз, жүрөбүз. Азыркы салтта кыргыздын унутулуп калган эски нарк нускаларын, салт санаасын көрсөтөбүз. Абдан жакшы. Босогодо жаңы жыл. Жаңы жылды утурлай илгери биз бала кезде ар бир үйдө азыр деле Кудайым кут кылсын согум союлат. Согумдун этин ар бир апа ар кандай таризде, тартипте туздап алат. Кара туз менен, кызыл гүл менен ашкана жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына ушул багытта дагы сиз унутта калып бара жаткан тамак аштар жөнүндө айтсаңыз. Унутта калып аткан туура, жаңы жылды тосуп атканда баардык эле бала чакасы менен бир үй бүлөдө бирди союп алышат. Кышкы согум деп көп тууган уруттар болсо, бир чоң бодон жылкы союп алышат. Ошолордун баардыгын жылкынын чучугун сүрсүтүп алса, андан жакшы бала чакасы менен ошондой эски тамак аштардан эч бармак деп жасап, өзүбүздүн тамактарды унуткардай бала чакага үйрөтүп, келиндерге үйрөтүп келатабыз. Абдан жакшы. Ыр дүйнөсү деп калдык. Жалпы көрөрмандарга жаңы жылды утурлай ырдай отурбайсызбы? Ырдай отурайм, мейли. Музыка болгусу деле жандуу менен жөнөкөй кылып кылганы. Баарыбыз эле жашоодо канча жашарыбызды, канча жүрөрүбүздү билбейбиз. Бирок Омар Каяндын ыры бар, бир жакшынакай ыры. Ону Адылбек Кыязовдуку. Өлүм үчүн бирдей сенин катарың деген. Баарыбызга жакшы да, ошону билек кылайын.
Жили жортуп атты bir gün dağıda, al esinde, al ömürden ketti kelbes çağına. Tiri turup bolgum gelbeyt kabatır, ketken kündün keler kündüne barına. Hey, ketken kündün keler kündüne barına. Kaydan geldi, kayda barmay tüşünü. Kıyım boldu, nede jaşı yüzürü. Gül gaylangan neçe nasıl adamlar, kaydalardın küygöndögü tüttünü. Kaydalardın küygöndögü tüttünü. Азыр көпчүлүк учурда жаштар маданиятсыз болуп калды дегенибиз бар, жаштар билимдүү болду дегенибиз бар. Сиздин жеке пикириңизде учурдагы жаштардын интеллектуалдык деңгээли сизге кандай сезилет? Ушулда эң жакшы суроо болду. Азыр билимдүү болуп умтулганга эми гана жаңы келатышат муну эме азыркы эмеде. Болбосо муну Акаевдин убагында сонун окууну жакшы бүткөн балдар деле окуй албай калган. Анткени контракт деген чыгып калды. Колунан келгени бар, колунда жогу бар дегенде контракт төлөй албай окуй албай калгандар бар да. Жакшы окуса да ушинтип калышкан. Анан азыркы эмеде окуп, жакшы окугандар өртү тапшырып, атайын окууга кирип, ошого өртүдөн жакшы өтүп калса, университетке окуп атышат. Контракт болсо деле эми азыр заман жакшы болуп калды. Заман жакшы, билим алууга умтулган жаштар бар. Азыр жакшы эле билимдүү деген жакшы да. Буга чейин кээ бир жаштарыбыз да окуй албай калгандар да билимсиз болгону үчүн жанагындай бир эмеге кирип кетишти. Терс көрүнүштү. Терс жолдого түшүп кетишти. Окуй албай калгандар, иштей албай өзлөрүнө артка кетти. Негизи билим алган жакшы. Билимдүү болгон жакшы. Билимдүү болгон жакшы. Улуумун жаштарга сиз өзүңүздүн жеке пикириңизде канткенде ден соолукка кам көрүп, туура тамактануу жөнүндө азыр баардыгыбыз эле ГМО, химиялык тамактар болуп калды да, ошол жөнүндө айтсаңыз. Айылдын тургуну катары. Туура. Бизде айылда өзү жакшы эле андай мисалы үчүн Кытайдын товарлары, тамактары деп сатылып атканды балдар көп эле жеп атпайбы? Биз андайларга уруксат бербешибиз керек. Өзүбүздүн айылдын ынак сүттөрү бар, уйду саап тамактарын ичкенге, жанагындай согум союп алып таза тамактарды жегенге айылдын шарттары жакшы. Жарына жасап талкан кылып баардык тамактарыбыз биздики эми айылдыкы жакшы да. Бул туура тамактануу дегенде бардык эле адамдар мисалы үчүн мендей болгондо көбүрөөк ошого көңүл буруш керек экен. Биз эми айылда болгон үчүн ага үйдө изделе деп фитнес клубка келип, өзүлөрүн көрсөтүп, физзарядка жасап, убагында тамакты ченеп ичип жакшы эле болсо, сонун эле болмок. Ошо туура тамактануу. Туура тамактануу дегенде ошо эртең менен эрте туруп, бир стаканга ысык суу ичиш керек экен. Ал баягы организмди кичине көндүрөт экен, дароо эле тамак иче калбай. Андан кийин убактысы менен тамак ичип, убактысы менен жанагындай физзарядка жасап, көп басып, көп кыймыл болсо эле жакшы ден соолугу таза болот экен. Жыйынтык болот экен. Саламатсызбы, Дүрөякан апа? Ишиңизде ийгилик болсун, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз. Жаштарга унутта калып бара жаткан каада салт жөнүндө бир каада салтты түшүндүрүп бере аласызбы дейт. Макул. Унутта калып бара жаткан каада салт дегенде бизде азыр жакшы той менен жакшынакай болуп үйлөнүп алып атышат. Анан кийин бул каада салтка көңүл бурбай эле жаштар өздөрү эле аябай жакшы той бергенден кийин чет жакка иштеп кетип калып атышат. Жашоо үчүн, акча табыш үчүн өздөрүнө кетип калат. Ошондо бул ата эненин кадыр баркын, же болбосо тууган уруктун, илгерки эски салттардын кадырын билбейт.
Мисалы үчүн айтсам, азыркы жаш келиндерге андай деле ошентип иштеп кетип калган үчүн билбей деле калып атышат. Илгери биздин убакта жаңы келген келиндерди тууган уруктары, ата апалары үйгө отко киргизүү деген салт менен чакырып, үйгө киргизип, өзүлөрүнүн ошо мейман күтүү жолдорун көрсөтүп, жакшы үлгүлөрүн көрсөтчү да. Анан ал жаңы келин үйдөн бир өзүнүн үйүнөн келген жуурканы төшөгү болобу, же болбосо бир килеми болобу, ошону алып барат чакырган чоң аталарына, апаларына. Алар бир мал энчилеп берет. Ушундай салттар бар эле. Азыр андай жаңы келинди чакырып отко киргизүү деген жок. Мал энчилеп берип, тиги балдарга жакшы жөрөлгөнү көрсөтүү деген жок. Унутта калып атат. Унутта калып атат. Азыр дароо эле үйлөнсө эле менен башка жактан акча издеп эле чет элге кетишет да. Ушундай болуп калды. Учурда ошол унутта калып бара жаткан салттардын арасында отко киргизүү. Отко киргизүү. А бул сыйлоо да. Биринчиден келген жериндегилердин кимиси кандай жакын, кандай тууган урук экенин билет. Эрден сыйды көрүп, жакшы эме болуп алгандан кийин, отко кирип алгандан кийин салам айтып учурашып, эметкенге жакшы да, тааныбай калбайт. Анан билбесе, жана чет элге кетип калса, кийин келгенде деле тааныбайт да. Келгенде деле. Чоң ата, чоң апаларын тааныбайт, тууган уругун тааныбайт, билбей калат. Абдан жакшы. УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору ар дайым жакшылыкты жар салат. Сиз жашаган аймакта, сиз жашаган өрөөндө мына ушундай таланттуу инсандар болсо 0509 24 04 19 номерине байланышсаңыздар болот. Жумаңыздар маарик болсун. Жуманын урматына сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма.
УТРК чүйдө түшкү конок теле долбоору, түшкү конок теле долбоорунда Тууганбай атанын кыздары Шайыр апалар тобунун мүчөсү, биздин таланттар теле долбоорунун мүчөсү Дүрөйакан Касымбекова. Дүрөйакан апа, сиз мына ушул ыр дүйнөсүндө аралашып жүрөсүз. Жагымдуу бир жакшы унутта калып бара жаткан дейбизби, же сиздердин орто муундун, улуу муундун ыры дейбизби? Ырыңыздан ырдай отуруңуз. Макул. Биздин өзү Кыргызстан деген аябай тоолуу, көк жашыл арча кайындары, карагайлары бар жакшы жер го. Ошондо мен бул 60 жыл мурда чыккан ыр эле. Мен ошондо 5-класста окуп атканда кароого ырдап барып жактырган. Ошо Ала тоом деген ырды ырдап берейин. Абдан жакшы. Булуттун көктө калкылдап, мүңгүсү да тоодо жаркылдап, колумдан келсе ала тоом, коймокмун сени алтындап. Буз болуп катса 100 тайгак, Boruңа дашып жаймакмын, мүңгүдөн бычып аппаккар, боз ойго калапак саймакмын. Булагын четсе миң кыял, жүрөккө да батар күй сыяр. Болгондо эмне мен акын, тикмек мен ырдан жаш чынар. Тоолорун бик карагай, толкуса да жүрөк чыдабай. 1000 жылга жашап арчадай, 18-деги бойдон калмакмын, 18-деги бойдон калмакмын. Абдан жакшы. Мына ушул тур жаш өткөн сайын унутчаактык да пайда болот дейт да. Сиз ырларды жаттоодо кандай ыкмаларды колдоносуз? Унутчаактыктын алдын алуу. Анын да туура. Бул ошо 5-класста ырдаганда атпайм, унутпаптырмын да. Мурунку жаш чагымда мектепте окуп жүргөндөгү ырларым эч кандай унутпайт экенмин. Баардыгы эсимде болот да. Анан ушу азыркы ырдай турган ырларды эмеле ырдасак, эмеле жаттасак, кайра эстен чыгып кетип атат да. Азыр ушу жашыбыз жетти окшойт, 70ке чыктым да. Ошондуктан унутуп барчу адам окшойт, болбосо ырларды жашымдагы ырларым унутуп элекмин да. Ошо кандай ыкмаларды колдоносуз? Ыр жаттоодо эске тутуу. Аракет кылып жаттаймын да. Жаттаймын, баягы мурда ырдап жүргөн үчүн эсиме келет. Жаттайм. Абдан жакшы. Сиз бала тарбиялоодо, учурда небере чеберени тарбиялап атасыздар. Бала тарбиялоодо кандай ыкмаларды колдоносуз? Бала тарбиялоодо биздин убагыбызда эми такыр дем алыш деген болгон эмес. Магазинде иштечү элем, бизде дем алыш болгон эмес. Анан балдарыма ошо эрте менен кеткен боюнча кечинде келсем, түштө обедке чуркап келип, тамактарын берип, кайнына кайнатам болгон, кайнатам 80-де, кайнем 60 жашта болчу. Бир эле жалгыз бала болгон үчүн чогуу жашап, анан кайнем баккан балдарды. А мен болсом эрте менен кетип, кечинде келип, түштө чуркап келип, обедке тамактарын берип эле, анан кийин баардык оокаттарымды түндөсү жасатчумун. Ошол убактарда чарчаганды деле билбеген, бир 3 саат эле уктасам жетишкен экенмин баардыгына. Ошентип эле балдарымы карап, анын сабактарына чындап окугула деп көңүл бурганга акыбалым келчү эмес. Бирок балдарым, кыздарым баары жакшы окуду мектепте. Мектептен жакшы окуп бүтүшкөн. Ошол жана эле айтып кеткен контракт болуп калып, балдарымды окута албай калгам. Кийинкилерим да окуп калды, кичинекейлерим. Кичине чоңоюп өзүбүз дагы түшүнүп, билим алган жакшы деп аракет кылып калдык да. Ошо бала тарбиялоодо сиздин эң негизги ыкмаңыз кайсыл? Эң негизги ыкмам эле кичинекейинен эле балдарды жумшап көндүрүп үйрөтүш керек экен. Ал убакта ошол менин жетишпегенимен балдарымды да кыздарымды дагы тигини кылгыла, муну кылгыла деп атасы балдарына
тапшырма берип кетчи, мен өзүм кыздарыма тапшырма берип кетчимин. Келгенде тапшырмабызды сурасак аткарып койгон болот да. Аткарбой койгон күндөрү болчу эмес, алар деле ушу түшүнсө керек иштеп жүрүшөт деп. Анан ошон үчүн эмгекке бышкан, өзүлөрү тарбияга бишип калат экен да, жашоонун сырын билип калышат экен. Анан тиги кыздарыбыз дагы келечекте келин болуп бирөөнүн үйүнө барсак кандай тамак аш жасап, кандай үй жыйнап, кандай оокат кылышты билип калышат да. Аябай тарбиясы жакшы болот экен, ал колго мындай үйрөтүп, эмгекке үйрөткөн жакшы экен да. Саламатсыздарбы? Түшкү конок деле долбоору ар дайым ишиңиздерде ийгилик болсун. Дүрөякан апа, жакында менин чоң атамдын туулган күнү болмок. Мен сизди телевизордон көрүп жатам. Өзүм 13 жаштамын. Ошол чоң атамдын туулган күнүнө арнап жакшы бир чыгарма белек кылыңызчы. Кара-Балтадан байланышка чыгатам дейт. Рахмат. Рахмат. Мен Сүйдүм Төлөкөй эженин Эне тилеги деген ыры бар эле. Аны мен 7-8 класстарда жаттагам. Ошон үчүн унутпайт экенмин, ошону ырдап берейин. Абдан жакшы. Баардык энелердин тилеги ошо да. Баардык энелердин тилеги. Азыркы Кайраттын чоң атасынын туулган күнүн утурлай, чоң атасына жакшы каалоо тилектерди каалайбыз. Өмүрү узун болсун, ден соолугу бекем болсун, үйүндө ар дайым небере чөйрөгө баш, көз аларга тирек болсун деп Дүрөякан эжекебиз азыр ыр белек сунат. Рахмат. Ошо өмүрү узун болсун, ушуну көрүп, ушундай жакшы тилектерин айтып аткан, ал ошо балдардын урмат-сыйын көргөн жакшы чоң ата болсун. Энемден эрке жаралып, ал пеште өстүм таранып, артына изин калтырбай, алыстап кетти балалык. Тизгенди алып колума, мен түштүм турмуш жолуна. Табигат өзү жетелейт балага эне болууга. Балага акыл үйрөтүп, багабыз аны гүлдөтүп. Балабыз тентек болбосун, байкалып күн өтүп. Эрмегим, кызым, уулдарым, эненин сезгин жүрөгүм. Энекем мендей болгон деп, эмгиче эле ойлоп жүрөмүн. Апакем мендей болгон деп, ар дайым ойлоп жүрөмүн. Азыр деле ойлоп турамын. Абдан жакшы экен. Анда сизден жалпы кыргыз элине, көрөрмандарга жаңы жылдык куттуктоо жана ыр белек болсун. Кыргыз элимде Кудайым тынччылык берип, жакшылык болуп, жакшылыкты алып келген жаңы жылыбыз куттуу, баяндуу, ырыс кечиктүү жылдардан болсун. Бактылуу жашоодо жашайлык. Чоң апалар, чоң аталар балдарынын, неберелеринин жакшы күндөрүнө, сыйларына туш болгон бактылуу ата апа болушсун. Элибизде, жерибизде тынч болгону бизге бейкуттукту алып келген заман. Азыр жаңы жылыбыз ушундай жакшы күндөрдү алып келсин. Жакшылык болсун, бардыгына токчулук, молчулук, ырыс кечиктүү жыл болуп кут болсун. Абдан жакшы, ыр белек арнап коюңуз. Мезгили тыныбай, жылганы сайын күнүнө, мен суктанам ар бир өткөн күнүмө. Анткендеги айланчыктап жаштыгым, ал кездеги сенин сунган гүлүңдү. Ал кездеги сенин сунган гүлүңдү. Ошол гүлдү сенин колуң кармаган. Ошол гүлдү
senin közün tandagan ağa koşup jaştık süyü jalınım men de sağa jaştığımdı arınagam men de sağa jas süyümdü arnagam oşol gülüdür solusa da tübölük yüreğimden kayra жаңы güllenip al güldürgü başka gülüdü tenebeym kıyalımda jaşay beret tübölük kıyalımda yüreğimde jaşay beret tübölük oşondo gül baldırga çalınıp turar ele көздөр көзгө çağılıp aylar gelse жылдар gelse жаңырып yüreğin sen oşol gündü sağınıp yüreğin sen yüreğin sen oşol gündü sağınıp yüreğin sen yüreğin sen oşol gündü sağınıp Абдан жакшы Тууганбай атанын кыздары апалар тобунун мүчөсү Дүрөякан эжекебиз бүгүн бизде мейманда болду. Шаңшыган үнүңүз өчпөй, төрдүн куту, үйдүн куту, төрдүн көркү, үйдүн куту сахнанын ажарын ачып бар болуңуз. Сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма, эфирден алыстабаңыздар.
УТРК чүйдө түшкү конок теле долбоору. Түшкү конок теле долбоорунда азыр бизде мейманда акын, мыкты калемгер, бир нече ырларды ээси, биздин таланттар теле долбоорунун сап башында турган ырчыларынын бири. Ошол биздин таланттар теле долбоорунун эң аксакалы Анар бүбү Бөрүбекова бизде мейманда. Анда эмесе мейман менен тааныша алалык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эң биринчи силерге УТРК чүйгө рахматымды айткым келет. Дайыма биздин ырчыларды, биздин акындарды дайыма чагылдырып элге көрсөтүп атасыңар. Ошонуңарга жалпы жааматыңарга рахмат айткым келет. Ырларды чагылтып атасыңар, окуган ырларды айтып атасыңар. Ишиңер ийгилик болсун. Дайыма эфириңер тунук болуп, элдин алдыңкы эл сүйүп көргөн эфирден боло өргүлө, кызым. Чоң рахмат. Абдан жакшы. Акын деп калдык. Канча убакыттан берди ыр жазып жүрөсүз? Ыр жазганга эмне түрткү болду сизге? Мен ушу өзүм мугалиммин. Мектепте иштеп жүргөндөн баштап эле ушу дубал газеталарга, анан майрамдарда ушу директор завуштарга мындай тамаша иретинде ырларды жазып ушинтип жүрчүмүн. Газеталарга жазып, райондук газеталарга жазып жүрдүм. Бала жаш кезимден баштап эле. Анан ортодо бир топ дем алыштар болуп калды. Анан силер ушу биздин таланттар теле долбооруна чакырып калгандан кийин ыр дагы, анан ыр жазып дагы жатам. Ошондон башталып калды. Абдан жакшы. Эң алгач жазган ырыңыз эсиңиздеби? Эң алгач жазган ырларым ушу көбүнчө мектепке жакшы элем, окуучулар жөнүндө, мугалимдер жөнүндө, бирок эсимде жок, кызым. Абдан жакшы. Анда эмесе азыр ырларыңыздан окуй отуруңуз. Анда мен жакында эле менин кызым операция болуп өтүн алдырып, анан ошо врачка аябай ыраазычылыгын билдирип, ошого арнап ыр жаздым. Ошону алгачкы ирет ошону окуп берейин. Абдан жакшы. Дарыгерлик таланттың ташкындасын, далай-далай дартууларды дарылайсың. Даңазалуу дарыгер аталып сен, жалпы журтка жайылсын атак даңкың. Ата жолун, бул баланын атасы дагы врач да, хирург. Анан бул да хирург болуп атпайбы? Ата жолун улаган азаматым, ак пейилден оорулуу дабалансын. Пейилиңе мамилең төп келишип, адамдардан ар дайым алкыш алгын. Онтоп келген адамды жакшы кара, жакшы сөздөн аладан алат даба. Сенден ошол сапатты көрүп келдим, мени сага берерим аппак бата. Атыңды да таалай деп туура койгон, таалайлуу бол эми сен, эмгек жолуң, таалайлуу болсун эми эмгек жолуң. Гиппократтын антын актап жүрсөң, түбөлүккө сакталат кадыр баркың. Анан биздин Чаткал районунда Ыдырыс атанын күмбөзү бар, Ыдырыс ата Чаткал районуна коюлган. Ошого дайым ырларымдын аягын ушу Ыдырыс атаны кошуп аяктайм да. Ар дайым ишиң оң болсун, улукман болсун жолдошуң, үй бүлөң менен аман бол, Ыдырыс атам колдосун деп ушул балага жазып койдум, дарыгер балага. Абдан жакшы. Сиз кандай учурларда ыр жазасыз? Мен көбүнчө өзүм жеке болуп калган учурда, анан бир кубаныч болгондо, же болбосо бир аябай өзүм капаланып турганда ошого ылайыктуу ыр жазып калам. Анан кубанып турганда бир кубанычтуу жакшы көргөн адамдарыма жан дүйнөңүзгө жараша. Жан дүйнөмө жараша. Көбүнчө ошо адамдарга арнап жазам да мен ырларды. Абдан жакшы. Ошол ырларыңыздан окуй отуруңуз. Арноо ырларды көбүрөөк басым жасайт экенсиз, Ооба. Мисалы, мен классташтарым, мен 50 жылдык тоюбуз болгондо классташтарга арнап жазган ырым бар эле да, ошону окуп берейин. Абдан жакшы. Куттуу болсун 50 жылдык тоюбуз, 50 жылдык болгондо жазгам да. Кудай колдоп, ачык болсун жолубуз, амандыктын шамы күйүп дайыма, аткарылсын жакшы тилек оюбуз. Бир кездеги бир көткөргөн жашчылык өтүп жатат күндөн күнгө шаштырып, кундуз сымал мен кубулган чачтарды агаралап бетти бырыш бастырып. Шүгүр дейли, ак болсо да чачыбыз, ден соолукта болсо болду, ден соолукта болсок болду жалпыбыз. Аман болсо уул кызыбыз бардыгы, ошол биздин эң жогорку бактыбыз. Карылыкка эч бир моюн сунбайлы, андан көрү көңүл ачып ырдайлы,
Bir топ жашка келип калдык баарыбыз. Андан аркы ден соолукту сурайлы. Абдан жакшы. Бүгүнкү тойлор кут болсун, жакшылыктарыбыз жуп болсун. Келерки жолугушууда ушул достор бүт болсун деп бүтүргөм да. Абдан жакшы. Араңыздар эч качан кемибесин дейлик. Кутмандтан келе жаткан жаңы жылы менен баардык кыргызстандыктарды куттуктайм. Бүгүн күйөө балабыз Жоробек 60 жашка чыгып отурат. Жоробекке арнап жакшы бир ыр белек кылып коесузбу? Жоробекти кайнагасы Түлөбердинин үй бүлөсү куттуктап жатат дейт. Жоробек агабыз 60 жашка чыгатыптыр. Анда өзүңүздөн бир жакшы ыр белек болсун. Мейли, Жоробек агабыз болобу, үйүнүбүз болобу, туулган күнү кут болсун, өмүр узак болсун, үй бүлөсү менен аман болсун. Сүйдүм Төлөкованын эмнели? Эл алдында келет ырдагым деген ырын ырдап коеюн. Sargaygan sıp gözündögü bak, kir çalgan sıçaşlıktagı çak, özgörülübey tura bermesden, ömür çirkin ay ötüp baratat. Tentek örken melün жазгандай, bir ötüp egen şaşkanday, köpke çöküdü yüzsüz bolgonsun. Appak gölün ayalmak akkanday. Ökünüşsüz şattu yaşadık, ulgaydım dep kakpay katarım, bir oktagı şair zamanda japjaş bolup, japjaş boydun ay kelet yaşarım. Kıyarsa da kızı kırdalım, emgekten eldini jırgalın, şankılıdağan şair menen, el alıdından ay keli tırdağım, şankılıdağan şair menen, el alıdından ay keli tırdağım. Абдан жакшы. Жоробек агабыздын туулган күнү кут болсун. Сизден ыр белек болду. Ыр деп калдык. Ыр дүйнөсүнө эмне болуп аралашып калдыңыз? Сиздин ырдап атканыңыз, талантыңызды үй бүлөңүз, балдарыңыз кандай кабыл алышат, кандай колдоо көрсөтүшөт? Ыр дүйнөсүнө ошол мына силердин биздин таланттар деле долбооруна катышып калып, анан балдарым аябай туура кабыл алды. Себеби мен жакшыман эле ошо ырга кызыкчу элем, жакшыман ырдап жүрчү элем бала кезимден эле. Анан бир убак болсо дагы кыялың орундалат деген чын экен. Ошо бала кезимде эле артист болом деп саймалуу чермиларды кийип ушинтип ырдайм деп артист болом десем эле ата энем каршы болчу. Ал убакта артист деди мындай эл туура эмес кабыл алчу эмес беле илгери да. Биздин убакта мен эми 72 жашка келдим. Анан ошо картайсам да силердин долбооруңарга катышып калып ошондон бери ырдап калдым. Силерге рахмат айтам, долбооруңар өнүгүп өрчүй берсин. Анан ошондон акындыгымды улантып келатам. Абдан жакшы. Акындыгымды улантып келатам деп калдыңыз. Анда жакшы бир ырларыңыздан көрөрмандарга окуй отуруңуз. Кадырлуу карлыкта болсо экен деп карыялардын күнүнө карата жаздым эле, ошону окуп берейин. Кадырлуу карлыкта болсо экен, 100 жылын карлыктын тосто экен, канчалык узак мезгил жашасак да бакубат, ден соолукта болсо экен. Кече эле жаш болгонбуз солкулдаган, сүлкүлдөгөн, өтчү эле ар бир күндөр күлкү менен, улгайып баратабыз күндөн күнгө, ул кыздын урмат-сыйын көрсөк экен. Жаштыкка өкүнбөгөн ким бар дейсиң, билимдей өтөт туура жаштык кезиң, жүрөгүң баягыдай соккон менен, ал күчүң эч нерсеге жетпейт экен. Карлыкта жашоонун кызык экен, небере жээндериңди жетелесең,
Тайне деп апа келіп еркелешсе, жан дүйнөң ырахатқа батат екен. Ақ бата береличи елімізге, ардайым тыныштық болсын жерімізде, ардақтуу қарлықтың дорын сүріп, ырлардан дем қошылсын демімізге. Келіңдер, қарлыққа шашпағыла, жаштықтың ашусынан ашпағыла, бір кезде білінбестен қарисыңар, ошондо аттың ай деп айтпағыла. Абдан жакшы, ырыңыздын арасында балдарыңыз, неберелериңиз, келиндер жөнүндө айтылып кетти. Өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Менин үй бүлөм, Кудайга шүгүр, эки уул бир кызым бар. Чоң балам финансовый техникум бүткөн, ошо өзүнүн эмеси боюнча соода жагында иштеп жүрөт. Андан кийинки бир балам ушу айыл чарбасы боюнча. Андан эң кичинекей кызым Асел мугалим окуун бүткөн. Бирок мугалим болуп иштебей эле, ал деле башка кесибин иштеп кетти. Ошондой анан 9 неберем бар, Кудайга шүгүр. Өзүм жетимчекке чыктым, неберелердин ракатына батып жүргөн убагым. Абдан жакшы, неберелер деп калдыңыз. Небере балдарыңдан бөлүп кутуласың, небереден өлүп кутуласың дейт. Неберенин тили таттуу, ширин болот дешет. Ушу неберелер жөнүндө аларга болгон сиздин тарбияңыз кандай болот ат учурда? Ошо мен өзүм мугалим болгондуктан балдарыма аябай катуу мамиле берчү элем, катуу кармачу элем балдарыма. Анан небереге аябай жумшак болуп калдым. Өзүм бир неберем бар, 8 айынан баккам. Ошого аябай жумшак мамиле кылам. Ошонун эмнет, ошонун баарын аткарам. Бирок Кудайга шүгүр, мындай ал неберем дагы комуз чертет, мындай ырдайт дегендей кичине менин жөрөлгөмө эметип баратат. Ошого сыймыктанам. Кудайга шүгүр. Калган неберелерим дагы ошондой бир таланттуулардан болсо экен деп тилейм. Салмаспы биздин таланттар теледолбоору, түшкү конок теледолбоору сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Күйөө балабыз Жоробекти куттуктаганыңыз үчүн сизге ийгилик каалайбыз. Супер эжекенсиз дейт. Салмастарбы түшкү конок теледолбоору. Сиз көбүнчө кандай ырларды жазасыз? Ата мекенге арналган ырларыңыз барбы? Патриоттук? Ооба, ата мекенге арналган ырларым бар эле, бирок бүгүн аларды алып келе алган жокмун. Ооба, көбүнчө ата мекенге арнап, анан бир туугандарга, досторума дегендей, классташтарыма, ушу бир туугандарга ушул жагын көрүп жазам да мен. Абдан жакшы. Жакында жыл жаңырган турат. Мына ушул жаңырар жылан жылына ырыңыз бар болду экен. Ушу жаңы жылга карата мен өзүм жылымда жылан жыл, анан менин деле оюмда жок эле, бирок Москвадан бир кыз, менин тааныш кызым звонить этип калды. Анар беже ушу мен жаңы жылда бир диаспоралардын концерти болот. Ошого жылан жылы боюнча мен жылан ролун аткарайын деп атам. Ошого бир жылан жыл боюнча жазып берсеңиз деп суранып калды. Анан сурангандан кийин өзүм да жылым жылан эле, анан жазып калдым. Кудайга шүгүр, жыландын өзүмүн илгери мен чаткалдык болом. Ошо Чаткалда жылан уйгу деген жер бар эле да. Анан ошо мен апам айтат эле. Ошо жылан уйгуга барабыз. Анан барганда ошо жерден ар түрдүү жыландар чыгат. Ак жылан бар, кызыл жылан бар, эки баштуу жылан бар, эки куйруктуу жылан бар. Ошолордун баардыгы жума күндөрү чыгат. Анан уйлуп жатат. Анан сен тийбесең мен тийбейм. Ант экен да жыландын. Сен тийбесең мен тийбейм деп барып көрөбүз деп апам айтчу эле да. Анан кийин биз дагы кийин кичине чоңойгондо барып көрөлү десек, мындай бир квадрат метр жерден ашыгыраак жерде мындай жайылган таш экен. Ошол таштын бир жеринде тешик бар экен. Анан бирок биз барган кезде чыккан жоктан апам айсам айтты. Ошо адамдар көп көрө берсе жыландар тажыгып кетет экен, башка жака которулуп кеткен болуш керек, кийинки убакта чыкпай калды деп айтты да. Анан бирок ошо апам айткан боюнча ушу жылан жөнүндө жазып койдум. Өзүм жылымда жыланда. Абдан жакшы. Мен жыламын сойлогон, көп жакшылык ойлогон, чакпаган жылан өлбөсүн деп бекерден айтып койбогон. Өңүңдө көрсөң жанш деген, түшүңдө көрсөң кенч деген. Ошол жылан мен болом, кенч болсом деп ойлоном. Жылуу сүйлөсөң, жылан чыгат ийинден, жаман айтсаң ал дагы чыгып кетет чийинден. Жылан жылкы кыздарды сулуу болот деп коет, бирок турмуш жолунда кыйынчылык көп болот. Илгеркиден калган сөз, иштен чыккан ири жылан,
ири болсом да мен өзүм тийбегенге кылбайм зыян. Актан чачып койсоңор өз жайыма кетемин, бирок мага тийгендин акыр түбүнө жетемин. Жыландын анты бар экен да. Менин антым ушундай, сен тийбесең мен тийбейм деп айтып жүргүн унутпай, чынында мен тийбегенге тийбеймин. Уулуу жылан болсом да уумду чачып ийбеймин. Эң жакшы жыл болсом деп жараткандан тилеймин. Адамдардын тилеги жакшы экенин билемин деп жазып койдум. Абдан жакшы. Убакыт учкан куш экен. Жалпы кыргыз элине сизден каалоо, тилек жана ыр белек болсун. Жалпы кыргыз элиме саламатсыздарбы? Жалпы телевизор көрүүчүлөр, кыргыз элим баардыгыңыздарга келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл кыргыз элим үчүн тынччылыктын, берекенин, ден соолуктун, молчулуктун, токчулуктун, өнүгүүнүн жылы болсун. Кыргыз элим өнүгүп өстүн. 2024 жылы аткарылбай калган иштердин баардыгы 25-жылы аткарылып, биздин ажообуз президентибиз Садыр Жапаровдо аябай жакшы иштерди жасап атат. Канча деген бала бакчаларды, мектептерди куруп атат. Ипотекага үйлөрдү куруп атат карапайым элдерге. Мурда болсо бюджет деген адамдар алат деши эле, азыр андай эмес. Азыр жалпы элдин баардыгы бир адамдагы бир жаранда үс калбасын деп атат. Ошого биз ыраазыбыз. Мындан нары дагы ушу ишин ийгилик болуп, өнүгүү боло берсин. Кыргыз элибизде аябай өнүгүү жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр, 25-жылдагы 5 деген сан эң жакшы сан. Ошо баардык иштер 5 болсун, кыргыз элинде дайыма 5 болуп турсун. Ден соолукта болуңуздар жалпы. Ыр белек. Алчадай жүзүң мөлтеткен, атаңдан башка сүйбөгөн, алатау сайган саймадай, анда сен 15 жашта элең, анда сен 15, анда мен 15, анда сен 15 жашта элең. Ажарың жүрөк өртөгөн, айтамын кантип сөз менен, асмандайдай толукшуп, анда сен 20 жашта элең, анда сен 20, анда мен 20, анда сен 20 жашта элең. От байлап чалкып кайыкта, 30-га жеттик саматта. Күлгүн жаш өткөн кулпунуп, күлгүн жаш калат каякта. Күлгүн жаш калат, жаш кезек калат, күлгүн жаш калат каякта. Улам бир алга шашабыз, улгайып бара жатабыз. Алманчок сүйкүм жаштарга, азыр биз апаң атабыз. Азыр биз апа, азыр биз ата, азыр биз апаң атабыз. Азыр биз апа, азыр биз ата, азыр биз апаң атабыз. Абдан жакшы. УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору, бүгүнкү түшкү конок теледолбоорубуздун мейманы биздин таланттар теледолбоорунун эң мыкты, эң аксакалы катышуучусу Анарбүбө Бөрүбекова болду. Ар дайым жүрөгүңүздө ыр жашасын, жан дүйнөңүздө кандай кырдаал болсо, аны акындык, мыкты калемгерлик өнөрүңүз менен ырга төгүп жазыңыз дейлик. Кылым карыта жашаңыз, ар дайым ак батаңыз менен арабызда бар болуңуз дейлик. Ал эми жалпы көрөрмандарга жагымдуу музыкалык чыгарма, эфирден алыстабаңыздар.
ТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору. Түшкү конок теледолбоорунда биз сиздер менен 1 саат бою ден соолукка бирге кам көрөлүк. Адаттагыдай эле жана көпчүлүк көрөрмандардын суроосу боюнча бүгүн бизде мейманда Кыргызстанда гана эмес, коңшу өлкөлөргө, Орто Азияга таанымал Инабат Кадырова мейманда. Анда эмесе төмөндөгү номерлерге, WhatsApp номерге суроолоруңуздарды жазып, жооп алсаңыздар болот. Сиздин көңүлүңүздө көксөп жүргөн, көңүлүңүздөгү суроого жооп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Дартыңызга даба табыш үчүн төмөндөгү WhatsApp номерге суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы. Эшиктеги аппаккарда аппаккар сасык тумоону жок кылат. А бирок буттан өткөн суук бардык организмге терс таасирин тийгизет дейт. Мына ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, буттан демекчи адамдын таманында алаканда точкалар жайгашкан негизи. Бул бүт тамандан өткөн сууктун бардыгы бул деген бөйрөк оорусуна, циститке, бронхитке негизи көп ооруларды ошо тамандан элдин бардыгы жанагы байкабай жүрүп, особенно жаштарыбыз жеңил кийип, кызыл ашыктарын ачык кийген шымдарды кийип, ушинтип анан жука жеңилдеп жука бут кийимдерди кийип, анан жанагы ооруларды ашырып алат да. Негизи тамандан бүт точкалар жайгашкан. Боордун, уйку бездин, бөйрөктүн, өпкөнүн бүт органдардын тамырлары таманда жайгашкан негизи. Абдан жакшы. Бизге өткөнкү эфирден кийин да бир нече суроолор келген. Ошол суроолорду окуй берелик. Көрөрмандар жаңы суроолорун жазганча. Саламатсыздарбы Инабат эже? Остеохондрозду дарыласа болобу? Боорумду кантип тазаласам болот? Ушул жөнүндө маалымат бересизби дейт. Эми бооруңуз бул жировой гепатоз болсо керек. Остеохондроз бул туз менен байланыштуу да. Туздун азыраак жеңиз, анан организмде шлактардан жыйналган, бул кандай десем, шлактардан жыйналат да. Ошондуктан тузду азыраак жеңиздер, анан 1 жылда бир ар бир адам организмди тазалап туруш керек. Бизге келсеңер, бизде ушундай аябай организмди тазалаган сонун чөптөрүбүз бар. Боорду, бөйрөктү, уйку безди, чегелерди очищение жасаган. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Сиңдим турмушка чыкканына 8 жыл болду. Боюнда болбой жүрөт. Докторлорго көрүнсө, күйөөсүндө да, өзүндө анализдери бүт баары жакшы. Эч кандай диагноз койгон жок, бирок боюнда болбой атат. Сизге келсе болобу дейт. Эми мындай да, көп учурда бизде 10 жыл, 8 жыл, 12 жыл боюнда болбогондор тиги бизден дарыларыбызды ичип, шыпа таап, ушундай результаттар болуп атат да. Анан биз кыйынбыз деп айта албайм. Алла Таалам бизди себепкер кылып, биздин чөп дарыларыбызды себепкер кылып, ошо дарылар жакшы таасир берип атат. Биринчиден баягы ар түрдүү эсептери бар, мындай себептери бар да. Мисалы үчүн көп баял затында бойго бүтпөөнүн биринчи эле жанагы себеби могу щитовидный железада болот да. Щитовидканы дарылаш керек, щитовидканы УЗИден өткөзүп, гормондорду тапшырыш керек. Щитовидка бул женскийге кандай айырмасы бар, тиешеси бар дейиши мүмкүн, аябай чоң тиешеси бар. Ошол щитовидканы текшериш керек. Балки матка буралып калышы мүмкүн, загиб бар болушу мүмкүн, курт болушу мүмкүн, ар түрдүү жагдайлар. Ошондуктан келип текшерип көрсөңүздөр, дарыларды жазып берет. Толук маалымат ала алат. Саламатсыздарбы? Менин жашым 18де. 8 жылдан бери экземадан жабыркап келем. Жардам бере аласызбы? Өзүм кыз кишимин абдан уялам дейт. Эң жакшы экземаны дарылаш үчүн сыртынан маздарды сүйкөп, же болбосо самындар менен жууп, ушундай гормондор менен личтеткен, ал туура эмес да. Негизи экзема, псориаз, витилиго, негизи эле койчу тери оорулардын бардыгы бул ички организмдеги курттардан болот. Келип, ички организмди тазалап, курттарды дарылап кетсек, анан самындарды беребиз, маздарды беребиз, шыпа табасыз. Абдан жакшы. Саламатсызбы эже? Жолдошумдун башында кисте бар. Ар жума бейшемби күндөрү эпилепсия болот. Же ошол күнгө туш келип калабы? Түшүнбөйм, 40 жашта дейт. Ал туш келип калса керек. Негизичи башындагы ошо кагаздарыны, киста, кандай киста,
ар түрдүү кистанын түрлөрү бар да. Ошо кагаздарын алып келиңиз, анан кистасы бар адамдарга жумуртка, балык, кальцийлерди ичпеш керек да, жебеш керек да негизичи. Рассасывать этиш үчүн ал кальций бар, белок бар тамактарды жебеш керек. Негизи эле эми сизге баягы кыска маалымат айтып кетейин. Кыска маалымат. Кагаздарын алып келсеңиздер болот, бирок биз 24 декабрдан баштап 10 январга чейин иштебейбиз. Ошол аралыктан кийин пландап келсеңиз болот. Абдан жакшы. Салмаспы, апамдын өтүндө таш бар, аны дарыласа болобу, операция жолусуз дейт. Биздин ошо 40+40 деген чөбүбүз ошол өттөгү, бөйрөктөгү таштарды алдын алат, бар таштарды эритип чыгарат. Бирок ошол 10 январдан кийин келип алсаңыз болот. Салмаспы, Инабат айым, ишиңизде ийгилик болсун. Мен дары чөптөрдүн көбүн билем. Сизге жардамчы болуп иштешсек болобу? Жашым 27 жашта дейт. Алайдан байланышка чыгатам дейт. Ооба, бизде алайдан аябай көп кишилер байланышка чыгып жатышат. Биз чаткал акысы менен иштечүбүз. Албетте биздин номерлерди жазып алыңыз, байланышка чыгыңыз, анан эфирден сырткары сиз менен сүйлөшөбүз. Кеңири маалымат алсак. Кеңири маалыматтарды бөлүшөбүз. Салмаспы, Инабат айым, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Менин башым чыңалып, күндөп түндөп ооруп жатат. 3 айдан ашык болду. Бирок эч кандай врачтар диагноз кое алган жок. Эмне кылсам болот? Уйкум да жок акыркы күндөрү дейт. Сиз эртең убактыңыз болсо, ошол биз Новопавловкада турабыз. Новопавловка, Гоголь 30. Ачкарын саат 8-де келсеңиз, тамырыңызды кармап көрөйүн. Биз деген тамырды кармап, ысык суукту теңдеп, анан ооруларды определять этебиз. Көпчүлүгү багы кондусундай ооруларды аныктайбыз, определять этебиз, көрөбүз десек, баягы көз ачыкпы деп ойлоп калышат да. Ошондон пайдаланып айтып кетейин, мен көз ачык эмесмин, мен фитотерапевтмин, анан тамыр кармап, ысык суукту теңдейм. Сиз келсеңиз, ошол көрүп дарыларды жазып берейин. Маалымат үчүн Инабат Кадырова эч кандай кошулмасыз, эч кандай ГМО химикатсыз чөп дарылар менен дарылаган дарыгер. Бир нече жылдык тажрыйбасы жана бир нече адамдардын видео кайрылуулары бар. Мына ушул негизде биз дагы ар жумада чакырып турганыбыздын эң башкы себеби көрөрмандардын чакыруусу дейбиз. Эң негизгиси көз ачык эмес, бакшы эмес, бүбү эмес, чөп дарылар менен эч кандай химикаты кошулбаган жаш балдар иче турса, ичсе дагы улуумун, ортомун ичсе дагы эч зыяны жок, чөп дарылар менен дарылаган дарыгер десек болот. Анда эмесе чамдаңыздар, жазыңыздар, өзүңүздөрдүн көңүлүңүздү өйүп жүргөн суроолорго жооп алсаңыз болот. Инабат айым, ишиңизде ийгилик болсун, өтүм толгон, эмне кылсам болот? Ошого эле тушташкен 6 жаштагы кызым түнкүсүн сийип коет. Эмне кылсам болот дейт. Бишкек шаарынан. Сийип койгон балдардыкы куртун тазалаш керек. Анан инурис деген ооруда болчу. Ошол эми 10-нан кийин келсеңиздер, 10 январдан кийин келсеңиздер, дары жасап берем. Өт толгон адамдыкын өтүн тазалаш керек. Келиңиз, өттү тазалаганга аябай көп түрлүү чөптөрүбүз бар. Саламатсыздарбы эже, ишиңизде ийгиликтер болсун. Эфирге жаңы кошулдум. 3 жыл болду турмушка чыкканыма, боюмда болбой жатат, көкүрөгүмдө маселе бар дейт. Сизге барсам болобу дейт. Ошол көкүрөгүңүздөгү, саламатсызбы, көкүрөгүңүздөгү маселе бул көкүрөктөн эмес, негизи бул ошо женскийдеги нарушение, анан молочный железага влиять этет да. Бири-бирине булар взаимосвязаны, байланыштуу. Келсеңиз болот. Саламатсыздарбы, менин канымда токсикар деген курт бар экен, ошону дарыласа болобу дейт. Ал токсикар бул куртту дарыласа болот. Негизи бул көп убакыт талап кылат да. 3 айдан 6 айга чейин убакыт талап кылат. Саламатсыздарбы, ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. 2 тизем суу толгондой шишип, кыймылдай албай калдым. Өзүм 46 жаштамын, Кара-Балтадан байланышка чыгып атам дейт. Анын үчүн бөйрөктү тазалаш керек, бөйрөктөгү нарушенияларды көрүш керек.
Саламатсызбы? Ишиңизде ийгилик болсун. Шпора бутум ооруп жатат. Эмне кылсам болот? Дарылайсызбы дейт. Таман. Ооба, шпора, подагра бул оорулардын бардыгы бул бөйрөктөгү мочакислый диатезден. Бөйрөктү тазалаш керекпиз, кан тамырларды тазалаш керекпиз, ошондо калыбына келет. Саламатсыздарбы? Менин жашым 50-дө. 15 жылдан бери башым ооруйт. Докторлор диагноз кое албай коюшту. Сизге барсам жардам бере аласызбы дейт. Анализдериңизди, УЗИ кагаздарыңызды, томографияларыңызды алып келсеңиз болот. Дарыласа болот. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун, мүмкүн болсо даректи айтып коесузбу дейт. Биздин дарегибиз Новопавловка, Гоголя 30. Биз мына 24 декабрдан 10 январга чейин каникул. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун, өтүм толгон өтүмдө таш бар дейт. Жаңы эле жооп бердик. Окшош суроолор экен. Саламатсызбы? Инабат айым, ден соолугуңуз болсун, ишиңизде ийгилик болсун, мүмкүн болсо номериңизди кайталап коесузбу дейт. Биздин номерлерди Адрести айтып коеюн. Новопавловка, Гоголя 30. Абдан жакшы. Бизде бүгүн мейманда Инабат Кадырова, коңшу өлкөлөргө, бүтүн Орто Азияга таанымал чөп дарылар менен дарылаган дарыгер. Эфирден алыстабаңыздар, сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма болсун. Төмөндөгү WhatsApp номерлерге өзүңүздүн жүрөгүңүздү өйүп жүргөн суроолорду жазсаңыздар, биз сөзсүз жооп алып беребиз.
жоқ желайраған кемеде алып учат жүрек бұлқып жемеде ошол жүрек досторумдун жанында орду толо торбаган немеде орду толо торбаган олбаган немеде бар болгула барды жокту тең бөлүшкөн асылдар кымбаттарым кыйбастарым бир туугандай жакындар кымбаттарым кыйбастарым бир туугандай жакындар дасторконун жайласа да түркүнгө досторум жок кеми болор күлкүмдө жараткандын бир күнү бар эмеспи жарпың жазып алмаштыргыз миң күнгө жарпың жазып достор менен алмаштыргыз миң күнгө бар болгула барды жокту тең бөлүшкөн асылдар кымбаттарым кыйбастарым бир туугандай жакындар тынччылыкту даңа салап жакшыр жаксын акындар жаман айтып бир калтырбай көңүлгө жашасак тем бул бир келген өмүрдө жоготуунун орду толо экен жакын көргөн адамыңдан бөлүнбө жакын көргөн адамыңдан досторуңдан бөлүнбө бар болгула барды жокту тең бөлүшкөн асылдар кымбаттарым кыйбастарым бир туугандай жакындар жолуңдун кереңинде ар бириңдин атың бар кымбаттарым кыйбастарым бир туугандай жакындар Бизге келген СМС билдирүү аркен. Саламатсызбы Инабат айым, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Төрөгөнүмө 3 ай болду, 3 айдан бери геморройдон кыйналып жүрөм. Бул убактынча болчу нерсеби же ушул бойдон калып калабы дейт. Бул эми аял кишилер баягы күчөнгөндө, төрөгөндө нагрузка келип дагы болот. Анан негизи геморройдун өзүнүн баягы операция жасатып, кальций койдуруп, ушинтип дарылап атпайбы? Негизи ал рецидивный болуп калат да, бул кайталана берет. Ичтеги проблеманы кетирмейинче это бесполезно. Ошондуктан сиз келиңиз, ошо геморройго свеча, тампондорду, майздарды жасап беребиз. Кошумча ичтен ичишиңиз керек. Себеби бул ичеги карындарга, ошол именно көтөнчүчүктагы нарушенияларга, мышцаларга күчтөндүрө турган, калыпка келтире турган чөптөрүбүз бар.
Абдан жакшы. Саламатсызбы, Инабат айым, ишиңизде ийгилик болсун. Сизге бекем ден соолук каалайм. Ар дайым кыргыз эли үчүн кызматыңызды арттыра бериңиз. Көп жылдан бери көкүрөгүмдө киста бар. Ошону көрсөтсөм болобу? Алдын ала сизге ыраазычылык билдирем дейт. Ооба, саламатсызбы. Бул көкүрөктөгү кистозду мастопатиябы, гнойный мастопатиябы, диффузный мастопатиябы билиш керек негизи. Андан кийин бул ошол кагаздарыңызды алып, мал тазды кошо УЗИге тартырып келсе болот. Абдан жакшы. Саламатсыздарбы? Мен төрөгөнүмө 3 айдан ашты. Тиземди бүккөндө тизем ооруп жатат. Жакшы тыңыбай калдымбы же төрөттөн калган ооруксунуу дейт. Биринчиден жакшы тыңыбай калышыңыз мүмкүн. Анан бул кальций жетишпегенден болот, белок көп болгондон болот да. Муундаргачы, муун оорулардын бардыгычы келип көрсөңүз болот. Бизде ошол бала эмизүүгө каршы мындай терс таасирин тийбей турган чөп дарыларды сизге ылайыктап жасап беребиз. Саламатсызбы? Менин төрөгөнүмө 1 ай болду. Көпчигимдин ооруганы жанымды сыздатып баса албай калдым. Эмне кылсам болот? Сиз келип көрүңүз. Көпчүлүк учурда ошо толгону обезболивать этиш үчүн ошо жүлүнгө укол сайдырышат да. Балким ошондон чыгар. Келип көрүңүз, ошо сиздин состоянияңызга карап дарыларды жасап берем. Саламатсызбы? Менин бөйрөгүмө суук тийгизип алгам. УЗИде хронический деген. Үй шартында кандай нерселерди кылсам болобу? Чөп дары бере аласызбы? Бала эмизет элем дейт. Ооба, келиңиз, үй шартында дарыласаңыз болот. Анан бөйрөктөгү нарушение бул сөзсүз мал тазга циститке алып келет да негизи. Алдын алып чөптөрдү ичип койсоңуз болот. Саламатсыздарбы? Менин неберем 6 жылдан бери ушул оорудан жабыркап келет. Врачтар артрит деген. Ал эми Москвага алып барсак, Бехтерова болезнь деп дарылашты. Бирок дагы деле айыккан жок. Сизден дарегиңизди айтып коесузбу? Акыркы үмүтүбүз сизде гана калды дейт. Саламатсызбы? Биздин дарегибиз Новопавловка, Гоголь 30. Жана биздин телефондор 0702 86 09 29, 0700 58 68 06, анан 0997 22 22 22 номерлерге чалып, байланышып келсеңиз болот. Саламатсызбы? Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Ар дайым кыргыз эли үчүн кызматыңызды кыла бериңиз. Менин апам кан басымы жогору, нарында турат. Кантип дарылансак болот? Жакын арада нарынга барасызбы? Апам 67 жашта дейт. Бул биринчиден ошо нарын высокогорияга дагы кирет да негизи. Анан ички организмди тазалашыбыз керек. Боорду, уйку безди, бөйрөктү, ичегелерди, шлактарды тазалап, анан ошо чөп дарыларды ичип койсо, давление ошол 1 жыл, 2 жылга чейин сопсон болуп, давлениясы көтөрүлбөй жүргөн адамдар бар да, негизи. Чөп дарыларды ичип, убагында ичип. Саламатсыздарбы? Ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Менин жолдошум чылымды, көпчүгө чылымды чектирбей койгонго чөп дарыларыңыз барбы дейт. Чылым, насвай, арак, спиртной ичимдиктердин бардыгы бул организмде ошол токсикация деп коет да, токсиндер. Организмди тазаласа эле, организм ошо токсиндерден тазалангандан кийин ошо чылымды, аракты өзү ичпей эле калат. Баягы айтып келебиз, дайыма могу жерде тамыр бар, ошол тамырды үзүп беребиз. Абдан жакшы. Саламатсызбы? Инабат айым, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Ар бир эфириңе жагымдуу болсун. Ар дайым сиздерден жакшы пайдалуу кеңештерди алабыз. Бүгүн менин сизге суроом бар. Неберем жаңы төрөлгөн. Сарылык, желтуха болуп атат. Экинчи роддомдон 2 жумада кетет дептир. Бирок кабатырланып атабыз. Желтуханын адам баласына тийгизген терс таасири күчтүү экен. Кантип кетирсек болот? Билирубин канча чыгып атты экен? Ошо анализдерин алып келиңиз, анан ошол азыр төрөтканадан баягы детский эмеге берди да булардычы. Ошол врачтардын айтканын так туура аткарышыңыздар керек. Мынча күндө кетет деди, кетпеди дебей, аябай серьезно карап коюңуздар. Билирубин канча чыгып атат?
ошого басым коюңуздар. Анан эртең мененки жанагы 9-8 ортосундагы терезеден күн тиет го, ошол күнгө бир аз бир ашпарса 10 мүнөт жаткырыңыздар. Ошол. Саламатсызбы, менин жолдошум Асма менен жабыркап келет. 8 жыл болду. Сизге көрүнсөк болобу дейт. Ооба, астма бул хобл хронический обструктивный болезнь легких. Ошол келсеңиздер, бизде чесночный сары настойкабыз бар. Ошол астма, бронхит, жөтөл, көкүлүш ушулардын бардыгына аябай эң сонун таасирин берет. Просто биз бүгүн азыр шашылып, мен Дар бир иш-чарадан келатып. Саламатсызбы, циститти дарылай аласызбы? Кайрылсак болобу? Мүмкүн болсо, жаңы көрүп баштадык, дарегиңизди кайталап коюңузчу дейт. Биздин дарегибиз Новопавловка, Гоголя 30. Циститти түп тамыры менен айыктырууга болот. Болгону 3 күн биздин настойка талкан чөбүздү ичет. Анан 3 күн компресстерди жасайт. Негизи бир жумада циститтен толук арылса болот. Абдан жакшы, саламатсызбы, Инап атайым, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Сиз чөп дарылар менен дарылайт дегенден кайрылып жатам. 2 айлык балам бар, ичи колики болуп жатат. Эмне кылсам болот? Үй шартында айтып бере аласызбы? Үй шартында эми балаңызды мен көрмөйүнчө айта албайм, бирок ушул кичинекей балдарда колики башталган учурда деген желдүү тамактарды сиз жебешиңиз керек. Эгер эмизип аткан болсоңуз, ошол көкүрөктөн сүт аркылуу дагы көп балага терс таасирин тийгизе турган азыктар барат. Ошондуктан баланы алып келип көрүңүз, без учет көрүп беребиз. Балдарга дарылар бекер, көрүш керек. Көрмөйүнчө мен айта албайм. Муну ич деп айтсам, ал балага туура эмес болуп калышы мүмкүн. Демек, баланы көрүп туруп айтасыз, 7 жашка чейинки балдар кезексиз. Жок, 10 жашка чейин балдар бекер дарыланат, анан эми кичинекей алдейлер кезексиз кабыл алат. Абдан жакшы. Саламатсызбы, Инап атайым, 4-класс неберем бар. Төрөлгөндө айына жетпей төрөлгөн 1 килограммдык болуп. Азыр өтө эле арык, араң 25 килограмм чыгат. Эмне кылып жардам бере аласыз? Иммунитет, кардицеп, анан куртка каршы дарыларды жасап берем. 4-класс болсо 10 жашка чыгып калган болот. 10 жашка чейинкилерди бекер эле келип дарыларын алып кетсеңиз болот. Саламатсызбы, ишиңизде ийгилик болсун. Өзүм 49 жаштамын. Петровкадан байланышка чыгып жатам. Табарсыгымда таш бар деген коркуп врачтарга барбай жүрөм. Эмне кылсам болот? Ташты түшүргөн чөптөр бар. Биз 40+40 деген чөбүбүз аябай популярный болуп атпайбы? Ошол чөптү эле ичсеңиз, ал бүйрөктө, табарсыкта, өттөгү таштарды алдын алат, еще бар таштарды эритип чыгарат. Абдан жакшы. Саламатсызбы, эже алдын ала ыраазычылык билдирем. Ар дайым сиздин эфириңиз аркылуу өзүбүзгө пайдалуу маалыматтарды ала алабыз. Менин бүгүн сизден сурайын дегим, 83 жаштагы апамдын өтүндө таш бар деди. Сөзсүз операция жолу болобу же ташты чөп аркылуу түшүрсө болобу? 83 жаштагы апам операцияны көтөрө албайт го деп кыжалат болуп атабыз. 83 жаштагы апаны таштын эритип түшүрө албайбыз. Мен ачык эле айтышым керек да. Ал учурда чөп дарылары менен клизма жасаш керек болот, процедуралар болуп калат. Чөптөрдү убагында ичип, могу тамакты жеш керек, мына тамакты жебеш керек, диеталар болуп калат. Анан баягы ответственность аябай өтө жоопкерчилик өтө жогору. Абдан жакшы. Саламатсызбы, Инап атайым, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Менин балам 1 жашка толду. Төрөлгөндө эле денесинде агалалар бар болчу. Азыр аркасында моюн жагында агыш териси агыш болуп бара жатат. Көбөйүп атат, эмне кылсак болот дейт. Алып келиңиз, алдын алыш керек да, негизичи. Керектүү иммунитет көтөрүүчү ишигелерди, ичтерди тазалоочу дармектерди биз жасап беребиз. Абдан жакшы. Саламатсызбы, Инап атайым, ишиңизде ийгиликтер болсун. Мен эфирге жаңы кошулдум. Менин балдарым стоматит. Оозу эмне тамак жесе деле оюлуп, оозу кеберсип турат. Бул эмненин белгиси? Бул ичинде тап бар, анан курт бар ошондон. Сиз алып келиңиз, ондан кийин алып келиңиз, бирок стоматитке бизде аябай сонун настойкабыз бар. Ошону эле сабизди теркадан өткөзүп, сабизге кошуп бересиңер.
ошол бат эле коет и кайталанбайт. Куртту тазалап коюш керек. Саламатсызбы, ишиңизде ийгилик болсун. Зопту дарыласа болобу? Эки көзүм да чоңое баштады дейт. Зопту дарылаганга болот, бирок зоптун түрү бар да. Гипотериоз, анан гипотериоз. Экиге бөлүнөт да, йод ашыкча, йод кем болуп. Ошону аныктап туруп анан дарылаш керек. Абдан жакшы, чоң атасы канча жашта экенин жазбаптыр. Саламатсызбы, менин чоң атам бат-баттан эсин жоготуп кое берет. Бул эмненин белгиси? Сизге алдын ала рахматымды айтам дейт. Мен көрмөйүнчө айта албайт экенмин, ошо көрүп, тамыр кармап, оорунун себептерин, причиналарын билиш керек, билгенде гана айта алам эмеске. Саламатсыздарбы, ишиңиздерде ийгилик болсун. Инабат айым абдан пайдалуу эфир болуп жатат. Грыжаны дарылайсызбы? Белимде грыжа бар деген, туриникке тартын деди, бассейнге бар деди, бирок эч кандай натыйжа болгон жок дейт. Биз ошо грыжаны эчкинин терисине жылан, чаян, октун күлү ушуларды аралаштырып сүйкөп, ошо грыжага коюп, тери оруп ыкмасы менен дарылап келчүбүз. Анан мен жанагы өзүм бошобой калып, жетишпей калып, жалгыз болуп, ошол калып кеткен. Анан 10 январдан кийин ошол тери коюу, бул деген не только грыжага, бул өпкөгө да жакшы, муундарга жакшы дегендей. Ошол 10-нан кийин байланышсаңыз, грыжаңызды дарылап беребиз. Саламатсыздарбы, ювенильный дерматит деген ооруну көрөсүзбү? Барсак болобу дейт. Болот, бул тери оорулары, бүт бардыгы тери ооруларыны ички организмде тазалап дарылаш керек. Ошондуктан келиңиздер. 10-нан кийин келсе болот да, 10 январдан кийин. Саламатсызбы, Инабат айым, жаңы эле эфирге кошулдум. Сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Менин 3 жаштагы балам азыр 3 жашта, бирок кичинекей кезинде рахиттен жабыркаган, башынын чоңу ошол бойдон калды, чачы азыр деле өспөйт. Эмне кылса болот дейт. Алып келиңиз чачын алып, биз камырга чөп дарылардын талкандарын кошуп жасап беребиз. Аябай сонун результат болот. Келсеңиз болот. Саламатсызбы, ишиңизде ийгилик болсун. 17 жаштагы кызымдын кыргызчылыгы бар. Кээде түндөсү туруп басып кетет, эпилепсиясы бар. Эмне кылып дарылансак болот дейт. Ал кыргызчылык бар дегенди мен түшүнбөйт экенмин, негизи түшүнүгүндачы. Саламатсызбы, ишиңизде ийгилик болсун. Уяттуу суроо, бирок мен сизге берүүгө туура келди. Айымдардын эрозиясын күйгүзбөй дарыласа болобу? Кийин төрөйүн деген ниетим бар эле дейт. Сөздө уят жок. Бул деген ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Эрозияны, кистаны биз операция дарылоого болот. Эрозия деген бул эми ошо аялдардын жатындагы болгон жаралар, экзема сыяктуу эле, мындай жалпак тил менен айтканда, аны күйдүргүп прижигать эткенден кийин биздин аялдар эмне кылат? Айткан муздак суга колуң салба десе, аны салбай кое албайт. Мынча убакыт жатыш керек десе, аны жатып өзүн күйтө албайт. Анан кайра эле күйгүздүм, жакшы болуп кеттим, күйсө эле жакшы болуп кетчүдей, булар деген тириликке аралашып кетет да. Анан анын кесепети барып чоң ооруларга, жаман ооруларга, эндометриоз, ушундай ооруларга күчөп кетет. Биз операция, бизде дайыма айтып келем мен эфирлерде, соцсеттерде, биздин Инна деген чөбүбүз бар, ошол чөптү эле ичип, анан принцевание жасалат, ошондон аябай сонун результаттар бар. Келсеңиз болот. Абдан жакшы сөзүңүзгө аралжы. Мына эфирге жаңы кошулган көрөрмандар үчүн ушу Инна чөптүн негизги касиети жана составы жөнүндө айта кетсеңиз. Бул ошо составында 8 түрлүү чөптөн турат. Именно бир-эки чөптөрүн айтып кетейин. Мать-мачеха, мать-мачеха, ромашка, өзүнө элечи. Анан кийин эхиноций, ушулар кошулат негизи, дагы көп түрлүү чөптөр, 3-4 түрлүү чөптөр кошулат. Булар деген женский ооруларга, мисалы циститке дагы жакшы жардам берет, миомага, кистага, эрозияга, наботовый кисталарга, тукумсуздукка аябай жардам берүү касиети жакшы. Бирок, урматтуу көрөрмандар, мына ушул аталган чөптөр гана биздин организмге пайдалуу экен деп, өзүңүздөр үй шартында колдонбой, дарыгердин көрсөтмөсү менен ченем өлчөмү менен колдонсоңуздар гана натыйжалуу болот. Ооба, кындыз, ошондуктан мен чөптөрдүн баарын айтып аткан жерим жок да, негизичи.
Саламатсыздарбы? Варикозду дарылайсызбы дейт. Варикозду аябай сонун бизде майзыбыз бар. Анан варикозду ичтен чөптү ичмейинче, варикозду сырттан майз менен сүйкөп же операция жолу менен дарылаган это бесполезно. Варикоз деген не деген? Мен кыска маалымат айтып кетейин. Бул кан тамырлардагы уюган шлактар да. Мындайча айтканда мусор. Ошол мисалы кан тамырларда турган мисалы варикоз чыкты, бул жерде варикоз турат дейлик, Аны деген мисалы операция жолу менен именно ошол жерде сордуруп койду, операция кылып алып койду. Бирок ичтеги ошол кандагы мусорду тазаламайынча, бул мусорларды разжигать этпейинче, эритмейинче, бул башка жерден кайра чыга берет да. Ошондуктан варикозду дарылаш үчүн сырттан майзда сүйкөп, ичинен чөп сөзсүз ич керек. Саламатсызбы? Кызым 7 жашта, арык, эч кандай тамакка табити жок. Эмне кылсак болот дейт. Ал көпчүлүк учурда курту бар адамдар тамакты көп жеп калат, семирбейт да. А кээ бир учурда ошо курттан адамда аппетит жоголот. Келип көрүңүз, тамыр кармап көрөйүн, ошого карап дарыларды дайындап берем. Саламатсыздарбы? Менин эпилепсиям бар. Кантип дарылансам болот? Айтып өтөсүзбү? Тез давлениям түшүп кетет. Сизден сураныш, жооп берип коюңузчу. Кара кулжадан байланышып жаттым эле. Саламатсызбы? Бул эпилепсиянын түрү бар да. Эпилепсия бул башта киста болсо, курт болсо, нервтер кысылып калса, ар түрдүү жагдайлардан пайда болот да. Ошондуктан сиз бүт өткөн кагаздарыңызды, УЗИ томографияларыңызды алып, анализдериңизди алып келсеңиз, ошого карап, анан мен сизди дарылап берем. Биз негизи 24 декабрдан 10 январга чейин иштебейбиз. Ошол 10 январдан кийин байланышып келсеңиз болот. Саламатсызбы эже, ишиңиздерде ийгилик болсун. Эфир абдан кызыктуу жана пайдалуу болуп жатат. Кистаны бычак тийгизбей дарыласа болобу сиздин практикаңызда дейт. Болот, жаңы эле айтып кеттим. Киста кайсы жерден болушу мүмкүн? Бул башта болушу мүмкүн, боордо болушу мүмкүн, өпкөдө болушу мүмкүн, ичегелерде, женскийде. Ошол кагаздарыңызды алып келсеңиз, ошого карап дарыларды дайындап берем. Биздики эң жакшы баягы дарылайм, дарыланасыз, результат болот деп биз уверен айтканыбыздын себеби, биз биринчи сизди өзүңүз каалаган УЗИнин кагаздары менен келесиз. Бизден дарылангандан кийин сиз өзүңүз каалаган, өзүңүз тапкан УЗИге, томографияга түшүп келесиз, анан до после кылып салыштырабыз негизи. Саламатсызбы эже, адресиңизди тагыраак кайталап коюңузчу, жаңы эле эфирге кошулдум. Ошондой эле кызымдын бети эшикке суукка күнгө чыкканда кызарып кетет. Бул эмненин белгиси? Ошо майда сосудтар жарылып кетет да, капилляралар. Бул деген ошол организмде шлактардан болот. Биздин дарегибиз Новопавловка, Гоголь 30, номерлерибиз 0702 86 09 29, 0700 58 68 06 жана 0997 22 22 22 номерлер. Байланышып келсеңиз болот. Саламатсызбы? Инабат айым, ишиңиздерде ийгилик болсун. 1,5 жаштагы баламдын башы температура болгондой болуп ысып турат. Бул эмненин белгиси? Эч кандай врачтарга көрсөткөн деле жокмун дейт. Бул башта бир аз гидроцефалия болушу мүмкүн. Алып келсеңиз, биз ошо жанагы чачын аласыз, камырга дары жасап беребиз. Анан ошо камыр деле тартасыз, тим эле сонун болуп калат. Саламатсызбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Баштагы шишикти айыктырса болобу? Бул эмненин белгиси? Мына ушундан жабыркап жүрөм дейт. Ошол шишик кандай, гемангиомабы, кистабы билиш керек да. Ошо кагаздарыңызды, анализдериңизди алып келиңиз. Ошого карап, анан сизге консультация, толук маалымат беребиз. Саламатсызбы? 4 айлык кызым бар. Төрөлгөндөн бери куса берет. Бул эмненин белгиси? Ырым-жырымдарды кылып көрдүк, эч натыйжасы жок дейт. Кузат экен. Келиш керек. Көрмөйүнчө айта албайбыз да. Саламатсыздарбы? Менин боюмда болбой жатат. Жолдошум экөөбүз тең дарыландык. Кандай кылсак болот? Бирок жолдошум врачка баргысы келбейт. Өзүм жалгыз барсам болобу дейт. Негизи келип тамыр кармат көрүңүздөр. Эгер лечение алып жыйынтык болсун десеңиздер, сиздер экөөңүздөр чогуу келгениңиздер жакшы болот. Саламатсыздарбы? Инабат айым,
ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Кыргыз эли үчүн кызматыңызды аянбай кыла бериңиз. Инабат айым, төрөттөн кийин желгабыздан арыктай албай жатам. Чөп дарылар менен арыктасам болобу дейт. Чөп дарылар менен көбү мындайды арыктайын, дарыланайын, ашча салмактан арылайын дешет тагынан чөй ичсе эле болду, арыктап кетчү деп болот да. Диета сакташ керек, тамактарды кичине баягындай иретке келтириш керек негизичи. Анан кошумча спорт менен заниматься этиш керек. Машыгыш керек. Салмаспы Инабат айым, менин неберем 3 жашта, сүйлөбөйт. Кандай кылсам болот? Сизге барсак болобу дейт. Ап келип көрүңүз, менин балам деле тиги сүйлөчү эмес, врачтар даже сүйлөбөйт деген, азыр сопсон дайыма эфирлерде жашырбай айтып келем. Келиңиз көрөйүн, ошого карап анан сизге толук маалыматты берейин. Абдан жакшы. Саламатсызбы? Апам 14 жылдан бери аллергиялык астма менен жабыркап келет. Бүт дарылар менен дарыландык, бирок натыйжасыз. Эмне кылсак болот дейт. Бул бар деле ошо аллергиялык астма бул хобулга кирет да, хронический обструктивный болезнь легких. Ошо келсеңиз, бизде жанагы азыр дайыма айтып аткан жана сары чесночный настойкабыз бар. Ошол настойкабыздан ичсе эле сонун болуп кетип калат. Саламатсызбы? Инабат айым, ишиңизде ийгилик болсун. Неберем тамакка табити жакшы, бирок эч семирбейт. Ичинде курту барбы? Кыймылы деле аз дейт. Бул курттан болот көбүнчө, анан өт кыйшык болгондон болот. Өтүн тарттырып, куртка анализ тапшырып алып келсеңиз, ошого карап дарыларыңызды жасап беребиз. Саламатсызбы? Инабат айым, ишиңизде ийгилик болсун. Түшкү конок теле долбоору сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатсызбы? Ревматизмге эмне кылсак болот? Мен сизге карабалтадан чыгып жатам дейт. Ревматизм, ревматоидный артрит, полиартрит, артроз, бүт оорулары бул деген бөйрөктөгү мочекислый диатезден болот. Бөйрөктөгү нарушениядан болот, анан боордогу нарушениядан болот. Ошондуктан келиңиз, анализдериңизди тапшырып, УЗИге түшүп, кагаздарыңызды алып келсеңиз, ошого ылайыктап дарыларыңызды жасап беребиз. Саламатсызбы? Инабат айым, атам 60 жашта, бирок ал Баткенде жашайт. Простатит деген оору менен жабыркайт экен. Сизге өзүм барып чөп дарыларыңыздан алып кетсем болобу? Болот, сиз келгенде бирок ошо атаңызга чалып, анан биз менен байланыштырып, анан кичине маалымат алып, анан дарыларыңызды алып кетсеңиз болот. Саламатсызбы? Инабат айым, ишиңизде ар дайым ийгиликтер болсун. Инабат айым, келиним боюнда болот, 3 айдан кийин эле боюнан түшүп калат. Сизге барсак болобу дейт. Болот, келип көрүш керек. Көпчүлүк учурда же курттан болот, же матка ылдый болгондон болот да негизи. Саламатсызбы? Инабат айым, мүмкүн болсо адресиңизди, номериңизди кайталап коесузбу? Жаңы эле эфирге кошулдук дейт. Биздин дарегибиз Новопавловка, Гоголя 30. Саламатсызбы? Инабат айым, ишиңизде ийгилик болсун. Өтүңдө проблема бар дешкен врачтар оозум ар дайым жыттанып турат. Көпчүлүктөн кыжалат болом дейт. Бул деген хеликобактерия болгондон болот. Основном бул ашказандагы нарушениядан болот. Өт танбай, анан ашказанга нагрузка берет да. Келсеңиз, өтүңүздү тазалаганга, ашказанды тазалаганга, ичегелерди тазалаганга чөптөрүбүз бар. Ошолорду ичсеңиз арыласыз. Көпчүлүгү баягы тишим оорутат окшойт, тишим сасыды деп эле ушинтип берет да. А самом деле бул ушу ички организмди тазалаш керек да негизи. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерде ийгилик болсун. Мен канча тамак жесем деле ач калгандай ашказаным курулдай берет. Бул эмненин белгиси? Эч тойбойм. Бул 42 жаштамын дейт. Курттан дарыланышыңыз керек. Саламатсызбы? Инабат айым, ишиңизде ийгилик болсун. 68 жаштамын, адышка боло берем. Бул жүрөктөнбү? Жүрөгүм таза чыккан дейт. Бул негизи бронхадан жүрөккө берет. Өт танбай боорусу уйку без тирелгенден берет. Себептери көп да, ошону аныкташ керек. Биринчи, ооруну дарылоонун астында оорунун себебин таап, анан дарылаш керек. Саламатсызбы? Мен сиздердин эфириңиздерге жаңы эле кошулдум. Ишиңизде ийгилик болсун. Пайдалуу эфир болуп жатат. Биз нарындан байланышка чыгып жатабыз. Балам экөөбүз тең сахар менен жабыркайбыз. Балам 1-чи топтогу инвалид, баспайт. Өзүмдүн миомам да бар. Сиз менен кантип байланышсак болот? Сиз биздин телефондорго чалып байланышып,
Анан келе албасаңыз башка бирөөнү жөнөтүп, анализдериңизди жөнөтүп, дарыларды алсаңыз болот. Сахардан арылуу боюнча негизи биринчи уйку безди дарылаш керек да. Уйку безде шлактар толуп кеткенде инсулин бөлүнүп чыкпай калат да. Анан сахар көтөрүлөт негизи. Абдан жакшы. Саламатсызбы? Кызымдын сол кулагы укпайт. Эмне кылсак болот? Бирөөгө айткандан уялат деле экенсиң. Кулак, тамак, мурун булар взаимосвязано. Сиз кызыңызды алып келиңиз, мен көрөйүн, мурдуна тампондор жасап берем. Ошол тампондорду салып, майздарды сүйкөп, кулагына, мурдуна, тамагына, ошонун результаттары бар. Саламатсыздарбы? Менин келинчегим төрөй албай жүрөт. Барбаган доктурубуз калган жок. Көрүнбөгөн доктурдун баарына баардык ырым-жырымды кылып көрдүк. Анализдери жакшы. Эмне кылсак болот дейт. Эми ырым-жырым боюнча мен бирдеке айта албайм. Бирок ошо анализдерин алып, күйөөсөккө чогуу келсин. Тамыр көрүп, орунун себебин аныктап, анан дарыларды жасап берейин. Саламатсызбы? Апам 73 жашта, тизесинде суюктук калбай калган дешет. Дарыласа болобу? Давлениясы 190-200ге чейин көтөрүлүп турат. Дарыласа болот албетте, бирок деген тизеде жанагы жидкость калбай калды деп жидкость куят дешет да, бирок жидкость куйбайт ага. Блокада сайып коет да, 6 айга, 1 жылга наркозда орунду сезбей жүрө беришет да негизичи. Ошондуктан келсин ички организмине, ошо сүйөктөрүнүн муундарына дарыларды жасап беребиз. Жасап берүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Саламатсыздарбы? Инабат айым. Менин 73 жаштагы атамдын өтүндө таш бар деди. Атам операциядан коркатат, эмне кылсак болот дейт. Бизге өткө таштарды 10 январдан кийин келип алсаңыздар болот. Таштарды баягы айтып аткан биз 40+40 деген чөбүз. Бул табарсыкта, бөйрөктө, өттөгү таштарды алдын алат, болгон таштарды эритип чыгарат. Абдан жакшы. Менин апамдын эки бөйрөгүндө таш бар деп дробилкадан талкалатканбыз. Бирок азыр деле бөйрөгүм салаңдап ооруп атат дейт. Апам 62 жашта, учурда нарында, сизге алып келсем болобу дейт. Апаны алып келердин астында биринчи сөзсүз УЗИге түшүрүңүз. Мурда таш болгондо ташты дробит этишти. Канча таш түштү, канча таш калды, дагы таш пайда болдубу, ошол жаңы УЗИ менен алып келиңиз, мен дарыларды дайындап берем. Саламатсыздарбы? Көп жылдан бери жолдошум жөтөлөт, аллергический бронхит деген чылым дагы чегет, эмне кылсак болот дейт. Ошол бая биз айткан эле эме тиги сары чесночный биздин настойкабыз бар, ошол настойканы ичсеңиз эле сопсон болуп калат. Саламатсызбы? Инабат айым. Мен ар дайым молочница болуп турам. 1 ай лечение алам, 2 ай таза жүрөм да кайра боло берем. Өзүм 35 жаштамын, Бишкек шаарынан байланышка чыгып атам. Молочницаны дарылоо үчүн сиз сөзсүз түрдө күйөөңүз менен чогуу дарыланыш керек. Саламатсыздарбы? Мен Казакстандан жазып турам. Апамдын гайморити бар. Эмне кылсак болот? Эмне эм боло алат? Алдын ала рахматымды айтам. Гайморитке бизге тампондорубуз бар. Мурунга салып тампондорду биринчи майздарды беребиз. Майзды сүйкөйт, шлактар жибийт. Анан кийин тампондорду беребиз. Тампонду салып, анан бүт баштагы чыкпай калган шлактардын баары мурунга жыйналат да, носовой пазухка. Ошонун баарын тазалап, анан майздарды сүйкөп, иммунитетти көтөрүп коебуз. Сопсонун жардам берет. Абдан жакшы. Дагы эле ушул саламатсыздарбы? Менин кызым гаймориттен жабыркап келет. Каракулжадан байланышка чыгып атабыз. Кантип үй шартында дарылансак болот? Кызымды албай өзүм барсам болобу дейт. Кызым 8 класс окуйт дейт. Гайморитке келип эле бизден алып кетсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Негизинен биздин менталитетибизге сахар эч качан айыкпаган оору деп сиңип калган. Сахарды дарылай аласызбы? Күйөөм сахардан 8 жылдан бери жабыркап келет. Негизи ошол туура, мисалы мен өзүм сахарный диабет менен жабыркайм. Анан мен деген баягы сапожник бесапкы өтүгү жок дегендей, мен убагында ошо чөп дарыларымды убагында ичпей калам да. Ошондо бир аз нештетсем, кыжалат болсом, анан ошо баягы туура эмес тамактансам, сахар көтөрүлөт. Бирок жанагы биздин практикабызда сахардан түп табыны менен айыгып кеткендер бар. Ал үчүн уйку безди дарылашыбыз керек. Уйку безди дарылаган учурда инсулин өзү бөлүнүп чыгып калат да. Бул сахар менен негизи өтө коварный оору, бул сахар өтө капризный оору да негизичи. Ошо келип сахардан арылсаңыз болот. Негизи ошо сахардан дарыларды ичип жүрүп, инсулин алып жүрүп, көпчүлүгү уже диализге түшүп калып атат да. Абдан жакшы. Саламатсызбы? Инабат айым.
Мен сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Кыргыз эли үчүн абдан жакшы иштерди кылып жатасыз. Өзүңүздүн сулуулугуңуздун жана жаштыгыңыздын сыры эмне бөлүшөсүзбү дейт. Ой, мен өзүм жаш элемин да 50ге эми чыгайын деп. Ошол. Саламатсызбы? Менин сол колум какшап ооруй берет. Сол тарабым далыма чейин ооруйт. Кайсыл бөлүмгө текшерилсем болот же сизге барсам болобу дейт. Сиз УЗИге түшүңүз. Эң биринчи боорду, уйку безди, бөйрөктү, өттү, мал итазды УЗИге түшүп, анан кагаздарыңызды алып келсеңиз, көбүнчө бул сол тарапка далыга берген оорулар өпкөдөн анан өттөн болот да негизи. Саламатсызбы, Инабат айым? 10 жаштагы баламдын мурдунда аденомасы бар деди. Лечение кылсак болобу же алдырыш керекпи дейт. Аны алдырыш керек, ал эт өсүп калды да денемес. Этин алдырып, анан бизге келсеңиздер, анан мен майздарды, иммунитеттин көтөргөнү дарыларды кошумчалап берем. Абдан жакшы, убакыт учкан куш экен. Абдан көп СМСтер келип атат. Ошентсе дагы сизден соңку сөз, Инабат айым. Кыргыз элиме бардыгына токчулук, молчулук, асманыңыз ачык болсун, бүгүнкү жума марик болсун бардыгыңыздарга. Сиздердин эфириңиздерге, жамаатыңыздарга чоң рахмат. Ушу эл менен биздин ортобузда көпүрө болуп берип атканыңыздарга, балдарыңыздын жүзүнөн күлкү кетпесин, эч качан оорубаңыздар, ден соолукка кам көрүңүздөр. Абдан жакшы. УТРК чүйдө түшкү конок теледолбоору, бүгүнкү түшкү конок теледолбоорунда Кыргызстанда гана эмес, Орто Азияга таанымал Инабат Кадырова болду. Инабат Кадырова эч кандай кошулмасыз, эч кандай химикатсыз дары чөптөр менен гана дарылаган дарыгер. Эгер дартыңызга шыпа издеген болсоңуз, жогоруда биз кайталап өткөн номерлерге кайрылып, өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрсөңүз болот. Сиздер менен эфирде Кундуз Исмаилова болду. Бардыгыбыздын ден соолугубуз бекем болсун, керегебиз кенен болсун, түндүгүбүз бийик болсун.